Журналист Турат Бектеновдун бул посту мени ойго салды. Азырдагы спидти жашыргандай коронавирусту жаап жашырса кандай болот? Фактылар чын болсо, 120 элита буга эмне деп жооп берет? Жаңы министрдин эски окуясы. 2011-жылы докторлар кичинекей балдарга бир жолу сайылуучу шприцтерди кайра сайгылашып, 187 балага спид илдетин жуктурушкан. Бул окуяны башкы санитардык врач Сабиржан Абдикаримов жашырып койгон экен. Кийинчерээк парламентчилер бетине коюп бергенде гана араң мойнун алган. Ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева чырылдап, көзгө сайып көрсөткөнү менен негедир башкы прокурор ишти аягына чыгарбай, кандай ойдо, эмнеге спид жуктургандары жашыруун бойдон калган. Дал ушул сыяктуу окуя 2007-жылы дагы болгон экен. Анда Раматылык президент администрация жетекчиси Медет Садыркуловдун төбө чачы тек туруп, башкы прокурорго ишти дыкат иликтеп чыгып, тез арада күнөөлүү кызматкерлер жазалансын деген тапшырма бергенине карабастан, Сабиржан Абдикаримов жазадан кутулуп кеткен. Эми минтип балпайган министр болуп отурат. Азырдагы спидти жашыргандай коронавирусту жаап жашырса кандай болот? Кезинде шприц окуясы жана ага катышкан коррупциялык система үчүн Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөтүп келген глобалдык фонд уюму биздин өлкө менен кызматташуудан баш тарткан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилиги ишеним жаратпайт деген себеп менен көптөгөн донорлор гуманитардык жардам берүүдөн баш тартышы толук мүмкүн. Анда абал кандай болот? Кечээ кызматка бекитээрде бир дагы депутат аталган окуялар жөнүндө оозанып сурап койгонго жараган жок. Же бет каптын ичинен көрбөй калыштыбы? Акыркы кырдаалга байланыштуу саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык дары-дармектерди атайын жабдууларды тендерсиз түз келишимдин негизинде сатып алып жатканын эстесең, далай чуулгандуу окуяларга эшик ачылганына күбө болушубуз мүмкүн. Иши кылып анын баары министрдин бет кабы сыйрылганда белгилүү болот окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнгү карата саат 10-го 14 жаңы коронавирус оорусу табылды. Анын ичинде Бишкек шаарында бирөө, Жалал Абад областында Сузак районунда 6, Ош областында Кара Сууда 4, Ноокатта 1, Ош шаарында 2. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнгү 144 жаранда коронавирус табылган. Анын ичинде Жалал Абад областынан 67, Ош областынан 35, Чүй областынан 6, Баткен областынан 3, Ош шаарынан 12, Бишкек шаарынан 15, Нарна областынан 4, Ысык-Көл областынан 2. Жалпы 77 аял киши, 67 эркек. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Анымтап мынтип эме кылып бөлсөк, Ноокат районунда эркек киши 59 жашта стабилдүү оор акыбалда. Ош шаарында эркек киши 45 жашта өтө оор акыбалда ИВЛ аппаратында. Ош шаарында аял киши 63 жашта стабилдүү оор акыбалда кислород менен азыр дем алып атат. Ош шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо. Жалал Абад шаарында эркек киши 33 жашта стабилдүү оор акыбалда. Азыр динамикасы жакшы болуп атат. Кудай буйруса, бүгүн палатага которобуз. Нарын шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо дем алып атат. Тесттен өтүлгөн
жарандарын саны 10.157. Bir sutkanın içinde 321 test izildi, ötkörüldü. Observatsiyada 1666 kişi var. Buna akırkı 14 жаңы uçurların içinden 194 hazır kontaktnılar bardığı izildep tavılıp hazır uşu boyunca iş жүргүзүп атат. 14 kişinin içinden 5'ü sırttan kelgen jarandar, 9'u uşu Kırgızstanda kontakt menen uşu жүргүзүлгөн. Анан дагы өзгөчө мындай маалымат берейин деп кетейин, ушул жаңы учурлардын içinde 2 gün içinde 8 kişi, bugün дагы бирөө кошулду, 9. Кубаты жетпейт деген сөз болуп атат азыр. Ушул боюнча өкмөттүн жообу кандай, даярдыгы кандай? Ошол эле мезгилде азыр менчик мектептер мугалимдери мектепке барып пропуск ала албай атат экен. Азыр мага звонок этип айтып атышат, пропуск бербей атышат. Мугалимдери барып окуучуларды онлайн сабак алып, ошол камсыз калганда өзүнүн мектебине жете албай атат экен. Ушул жактары кандай болот? Интернет боюнча камсыз Ахнет, башка телеком ушулардын нагрузкалары жетеби? Мына бул жерде вице-премьер Асран дейт турат, ушул жооп берип койсунчу ушуга бир так. Кандай бул боюнча иштер жүрүп атат? Рахмат. Мен баяндамачыга кайрылат элем да суроо менен. Мына буга чейин Жанар Акаев мурда айтып өттү. Андан кийин мына Аалы мурда да ошол эле маселе менен чыгып сүйлөдү. Биз ачык айкын маалымат деген абдан жакшы пункту эмнеге алып салып атабыз? Мен убактымды карап койсоңуз, урматтуу төрага. Садык Шер мырза, мына ал жерде 29-пунктта жазылып турат. Коомчулуктук калкты аныкталган так, толук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыздалсын деген пункт бар. Рахмат. Бирок анда мага айтсаңыз, мына өкмөт отурат бул жерде. Урматтуу өкмөт, эмне үчүн журналисттер ошол тизмеге кирбей калган? Эмне үчүн бир эле мамлекеттик үчүн мына жеке менчик маалымат кызматтарынын журналисттерине азыр чектөө бар? Эмне үчүн? Башынан мындай чечим кабыл алынганда болушунча элдин жүрүш турушун кыскартуу максатында минимум менен ушу уруксат берилген тармактар болгон. Азыр болсо жанагы менчик массалык маалымат каражаттарынын кайрылуусу азыр комендатура менен каралып атат. Жок, эми сиз кандай ойлойсуз? Мисалы BBC-дагы менчик маалымат каражаты да CNN болобу, ABC болобу, аларды токтотпой эле ошол ачык айкын информацияда болгон үчүн биз Кытайда болгонун уктук да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Бүгүн кээ бир биздин коллегалар жумушка жогорку кеңешке посттордон өткөзбөй коюптур. Жогорку кеңештин депутаттарын, урматтуу төрага, айланып келишти кээ бирөөлөрү. Силер жогорку кеңештин депутаттарынын укугун тепсендиге салып атасыңар да. Аны карап атабыз деп. Качан карап бүтөсүңөр силер? Эмне болгон ыкчам иш? Жумушуңар көп болуп атабы силердин. Элдин баары үйүндө отурат. Силердин болгон жумушуңар ачык айкын мыкты иштеп беришиңер керек болгону. Ошону да так аткара албай атасыңар. Кичинекей пропуск жаза албай, бүгүн сорго жазып бердиңер. Фамилиясы жок анын дагы. Иштеш керек да. Рахмат. Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, Эркин мырза, о токтомду карасаңар, бардык жерде услуга, деятельностьтер, торговлер жазылган, бирок өндүрүш жок да, эмнегедир. Саладин Абдраевич, бизде чоң ири өндүрүштөр бар. Биз азыр 15 күн, 20 күн же 1 айдан кийин тагдырыбыз кандай эч ким билбейт.
Если біз тупо барын тоқтата берсек, ушундай абал менен. Анда біз ертең соцфондтун абалы кандай болот, пенсиялар кандай болот, ертең эле келет бүгүн. Ошон үчүн өкмөткө мен мындай сунуш катары айткым келет да, чоң-чоң өндүрүш мына Кумтөр, Иштанберди, Терексай, мына Салаводия келет, 11 миллиард суу калды Токтогул кесинде. Азыр эртең эле ОЗУП келет. Кышка дайындык, жазгы, күзгү талалар деп жумуштар келет. Жазгы талалар жумуштар келет. Буларды кантип организовать этип атат өкмөт? Мына токтом токуп берели, болуптур. Запрет кылалы. А мисалы үчүн чоң-чоң өндүрүштөргө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү лаборатория койгонго, карантин кылганга, өзүнүн миңдеген жумушчуларын иштеткенге. Ага эмне үчүн бу жерден келип туруп өкмөт айтпайт? Кандай болот мисалы үчүн? Ошол эле өндүрүш, көмүр. Бүгүн миңдеген жумушчулар туруп калды.